Мен Нарын областының Алыс айылында туулгам, Алыс айылынын тургуну болом. Өзүм 5 балам бар, 3 кыз, 2 эркек. Ата-энем бар, 4 бир тууганбыз. Бүркүт менен бала кезимен 7 класстан бери алектенем. Дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюн чемпиону, Азиянын чемпиону, фильмдердин чыккан жакшы сыйлыктарга ээ болдук. Оймок ою деген сөзтөн дейм да, ошол Көлдүк Мустат агам да бир бүркүт бакчу, кадырдын. Ошол киши менен да байланышып, ал кишинин да жардамы болду. Ошондо эле оймок деп койдук, анан жакшы ийгиликтерге жетиштик. Табигатта кандай кармап жүрсөбүз да, ошону бакканда да ошондой багабыз да. Тирүү беребиз, аңга чыгып турабыз пат-паттан, түлкүгө, коёнго. Өтүп кеткен же кала илиңтен алынган эттер жесе, эгер жесе ооруйт да. Негизгиси свежий тамак жеп туруш керек. Бул эми көзүн жапканда көз көрбөй калат булар. Көз көрбөсө нерв да болбойт, өзүнүн ою менен бир калыпта отурат да. 5ке бөлөгөн баладай эле да, айтканда. Бир бүркүттү көндүрүш үчүн буга көп эмгек, убакыт, 1 жыл 2 жыл кетет да. Бир бүркүт жакшы болсо ошо 1-2 жылда келет. Күнүгө ошо бир жок дегенде 1 саат убакытты ошо бүркүткө бөлүш керек да. Боосун кармап, колго алып, көпкөн канча көңүл бурса ошончо батып колго келет. Бүркүттөн 7 класста 1-чи кулаалы кармап алдык. Ошону таптадык өзүбүзгө. Андан кийин бүркүт кармадым. Бүркүттү Нурбек инем экөөбүз жакшы багат. Ал дагы аябай кызыгат бүркүткө. Мен бүркүтчү деп ата бабабыз койгон, бүркүт баккан адамды бүркүтчү деп коет ата бабабыз. Бүркүт болсо, Кыргыздын тарыхына кайрылсак, бул аябай эле терең. Тиги таш доорунан бери бүркүттү салып келген биздин ата бабаларыбыз. Азыр мына биздин федерация президенти Алмаз агайыбыз дагы жакшы демилгелеп, ушу бүркүтчүлөрдү, салбурумчулардын башын бириктирип, көптөгөн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп атабыз. Мамлекетте элде журтта тынччылык болсун дейли биринчиден. Анан азыр баарыбызга маалым болгондой аянкүдөй болуп кетпедиби? Анан азыр эми Садыр абабызга колдон келсе жардамыбызды берсек деген ойдомун, карапайым эл өзү тандап келип койду. Шайлоо ошондой болду да. Бир жеңден кол, бир жаккадан баш чыгарып эле ушундай азыркы Садыр Нуркожоевичти колдоп койсо жакшы болмок. Анын бут тоскондорго, каршы болгондорго биз да элдер да каршы кылганга аракет кылабыз. Эми Садыр Нуркожоевичти мен телевизордон эле көрбөсөм, эчтеден көргөн эмесмин. Бирок башында биз акыйкаттык бар болчу, 2010-жылдарда шайлоолордо да, Караколдо да кичине чыкканда дагы ошондо биз да барып катышканбыз да, ошо шайлоонун немеси боюнча. Башка эмнеге камаштуу? Мал уурдабаса же контрабанда болбосо, же бир киши атпаса, эмнеге камады? Анан ошону карапайым калк түшүнчү да. Ошонун аягы мына ушундай болду окшойт деп ойлойбуз да. Ооба, колдойбуз. Башка кимди колдойбуз андан башка? Башка ким бар гана? Эч ким жок да турабы? Башка кимди колдомок элек? Башка ошондон акыркы үмүт да мына айтканда. Бакиевде мына Нарындан жетим тоо сатылбасын деп биз аттар менен чыкканбыз ошондо. Силер эгер жеңиңер сатылбаса, Бакиев кетсин деп айтып коет. Мына Бакиев кетсин деп ошо ойдон төңкөрүш да болду. Андан кийин деле кайра эле мына ошол эле коррупционерлер кайра келди. Кесибиз салынып атты эле, кесиптен дайын жок. Башкасын көрдүк, колуна берди да, кыргыз эл жакшы эле шанс берди. Шайлоолорун каалагандай өткөрүштү. Каалагандай жанагындай революция болду. Мына революциянын үстүнө эле кайра өздөрүнчө мамлекет түзө алышып эле жанагы координационный советте эле бирөө бирин отурушуп эле ушинтип эле келишкен да турабы. Буга чейин мына 7-апрелде да катышкан. Өзүмдө Апрель Баатыр наамы бар, бирок бир да жерден мен Апрель Баатырмын деп өзүмдө эч качан айткан эмесмин да. Элге журтка тынччылык эле каалайм. Эч качан Кыргызстанда от жагып революция болбосун. Биз кыргыз эли, тарыхый элбиз, эч качан желегибизди ылдый түшүрүп албайлы. Азыр Орто Азия деген аябай чоктун ортосу. Бардык мамлекеттер бизди кандай гана күч болбосун алалы деп турат. Ошону биз өзүбүздүн бири-бирибизге от жакпай, андан көрө ушул Кыргыздын келечеги үчүн деп тынчтыкты сактап, Кудай буйруса баарыбыздын өзүбүздүн колубузда. Азыркыга чейин коррупционный системалар токтобой, кайра кээ бир жерлери өрчүп кетип атканын көрүп атабыз. Анан акырындык менен булар дагы ордуна келет деген ойдобуз. Негизгиси Садыр Нуркожоевичке азыр жардам берип, убакытты да берсек, жардамыбызды да берсек, баары жакшы болот деп ойлойм.